Урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфирди улантмакчыбыз. Биздин студияга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева келип кошулду. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Же мына биздин каналда жабуу тууралуу сот чечими чыкты. Өлкөдөгү жалгыз оппозициялык канал элек. Кандай комментарий бере аласыз? Бүгүнкү соттун чечими, ошол Сентябрь телеканалын жабылышы бул элдин ошол массалык маалымат каражатын көрүүгө, ошол кайсы телевидениени каалап көрүүгө укугун бузду да. Анткени эл өзү баалаш керек. Эл өзү, мындайча айтканда, тараза. Кайсы телеканал жакшы берет, кайсы телеканал чындыкты айтат, мына ошону көрүшөт да. Анан бүгүнкү жабылышы бул оппозициялык телеканалдын бир үстүнөн бир басышын, атайын көрсөтпөш үчүн элге чындыкты айтуусунан баягы кескин түрдө ошол айтуусуна тыюу салуу дегенди бүгүн билдирип атат да. Мен айыл жерлерине көп бардым, көлдү кыдырып келдим. Элдин баары айтышты, биз ушул Сентябрь телеканалын көрүп жатабыз депчи. Мен бийликке таң калып атам да, эгерде көрсөткүсү келсе, өзлөрүнүн баягы керектүү адамдардын мактоосу боюнча, мына КТР мактап атат, ЛТР мактап атат, каналдары көп. Эмне үчүн эле ушул бүгүн Сентябрь телеканалын жабабыз деп чечим кабыл алды да. Бул коркоктук. Биринчиден, экинчиден, жанагы айткандай, бул элдин ошол көрүүгө, массалык маалымат каражатын тандоого, көрүүгө болгон укугун чектөө да. Конституцияда жазылып турат, адам сүйлөгөнгө укугу бар, эл угууга укугу бар, өзүнүн оюн ар кайсы жерде мындай айтууга укугу бар. Аны эч качан эч ким тыюу сала албайт. Бул Кудайда дагы, Кудайдын да алдында дагы бул туура эмес, элдин баягы үнүн укпаганга, ушуну жапкангачы. Мен таң калганым дагы мына сот чечимдерин биринчи жолу көрүшүбүз да. Өмүрбек Шеркешевдин соту 10:30 чейин болушун элдин баары таң калып атат. Ошо соттоп жибергенин дагы мына кээ бир адамдар таң калуу менен биз кайда баратабыз деген ойлорун айтып атат да. Бул элдин сөзү. Эгерде ишенбесе, бийликтер кыдырсын, жөнөкөй элдин арасына барып кыдырып, эл эмне деп атат, ошону угуш керек да. Анан бир эле каналды жапса эле болду, эчтеке чыкпай калат дегенге болбойт. Эл кайрадан өзүнүн ошо кыжырлануусун күчөтүп атат да. Мен ойлоп атам да, бир чети бийлик атайын жасап атат го. Атайын ошо элди көтөрүүгө, элдин нааразылык акцияга түртүп атат го деп ойлоп атам да. Антпесе эмне үчүн мындай кыймылга, мындай кадамдарга барып атышат да. Мен мына мисалы үчүн 12 жылдан бери, 13 жыл болду, быйыл соттошуп атам Кумтор менен да. 13 жылдан бери ушул процесс келет атат да. Жакында Октябрь райондук соту бир ай мурун чечим кабыл алды. Ушул соттук чечимде Кумтордун ошо адвокаты менен Кыргыз мамлекетиндеги ушул юрист, өкмөттүн атынан чыккан юрист биригип алышып, элди кайра басып атат да. Кумторду жактап атат, ошонун айткан сөзүн угуп атат, ошону жактап атат да. Мен аябай отуруп алып таң калдым да. Индияда, мисалы үчүн Индия мамлекетинде ушундай сот процесси болуп тур, 13 жыл соттошуп, анан эл тарап утуп алган экен да. Биз дагы ошо Индия мамлекетине демократиялык мамлекет катары билингенибиз менен ошо Индиянын өлкөсүндө да боло алган жокпуз да. Кыргыз мамлекети эл тарапта боло алган жок, элди көтөрө алган жок, элдин укугун коргой алган жок. Бүгүн болсо оппозициялык каналды, бир каналдын жабылышы бул ушул чоң Кыргыз мамлекетинин бир каналга ушул алы келе албай, ушунун сүйлөгөнүн көрө албай дегени ушинтип жаап атканы өкүнүчтүү абданчы. Бийликтин жалгыз оппозициялык каналды жабуусун уят катары көрөсүз? Уят, жеке эле Кыргыз элинде бул уят эмес. Бул башка мамлекетте дагы, ушу демократиялык өлкөлөрдө же болбосо жаныбыздагы мамлекеттегилер өлкөгө биз ар дайым айтабыз да, биз демократиялык өлкөбүз, сөз эркиндиги ар дайым ачык, сөз эркиндигине биз ар дайым ачык болобуз деген сөз бүгүнкү күндө калп болуп калды да. Мындайча айтканда, биз азыр ачык айта алабыз, бизде Кыргызстанда демократия калбай баратат. Биз кайра артка кетип атабыз да. Эми эки революцияга катыштым эле да. Бирок ушунчалык басуу, ушунчалык сот маселесиндеги
ошо 10:30 чейин өтө мен дүйнөлүк өлкөдө билбейм. Баягы күн тартиби бар да, күндүн мына 8-ден 6-га чейинки иш тартиби, ошого чейин гана процесс болуп келген да. Андан ары болгон деген мен эч качан уккан эмесмин. Эгерде башка мамлекетте ушундай болот десе айтышсынчы, мына могу мамлекеттерде буларды соттошкон дегенди айтышсын. Мына Сентябрь телеканалын кандай жаптык, эмне себептен жаптык? Мына биринчи айтыш керек да, мына момундай сөздөр болду, мындай сөздү айтканга болбойт деген бир кичине бир баягы айтыш керек эле да, предупреждение дегендей бериш керек. Андан кийин жабуу аракетин жасаса болмок да. Бүгүн мына бүттү, бүгүн жабылат дегени бул акыйкатсыздык эмес. Анан мен айтайм, мына Алмаз Шеничке делечи 2010-жылы кубалаган биздин кыздар сабаган, аялдарды тепкилеген адам Урманбетов деген начальник, ошол УВДнын начальниги болуп келди. Ошол бизди кубалатып каматкан прокурор генералдык башкы прокуратурада иштеп атат. Бул кайсы акыйкатсыздык? Мына ушул бетке мына көрүп алгыла, мен факты менен айтып атам да. Эгерде андай эмес болсо, анда айтсын, жок, алар мындай кылган эмес деп. Мына видеону көрсөтүп атабыз, кайрылууларды көрсөтүп атабыз, бирок ал эч кандай мындай бийликке бир уялуу, бет кызаруу деген болгон жок да. Мен ошого абдан таң калып атам да. Азыр элдин баары ошо бийликке таң калып, мындай бийлик болбойт, муну токтотуш керек деген бир чечимге келип атышат да. Сиз айтып калдыңызбы, Бакиевдин учурунда иштеген прокурорлор азыр деле иштеп атат депчи. Эми бул канал боюнча чечим кабыл алдырган деле адамдар ошол эле адамдар болуш керек. Баягы эле администрацияда иштеп аткан, баягы Бакиевден калган адамдар. Эми баягы чыгаар күндө бар эмеспи? Бул күндөрдүн баардыгы өтөт. Мисалы үчүн буга чейин да тарыхта Асаба гезити жабылган, кайрагым болуп чыккан. Эми бийлик биздин деле үнүбүздү жаба албайт. Кыргызда комузду сындырган менен добушту сындыра албайсың деп коет эмеспи? Анан эми бул бийликтин аракетинен майнап чыкпасы анык. Бирок бул жалгыз телеканалды жабуу эл аралык коомчулукта, укук коргоо уюмдарында кандай реакция алышы мүмкүн? Мен азыр Кыргызстандын патриот адамдарын кайдыгерликке барбагыла деп айтат элем да. Кайдыгерлик бул Кыргыздын түбүнө жетет да. Ошон үчүн эл азыр ошо патриоттор өзүнүн сөзүн коркпой айтыш керек. Айтып келгенбиз, жана айта беребиз да. Илгери дагы байманаптардын убагында дагы акындар дагы, эл дагы унчукпай калган эмес. Комуз менен айтышкан, ыр менен айтышкан, жомоктоп айтышкан. Ошон үчүн бир эле телеканалды жаап салды деп биз эч ким мүңкүрөп отура бербейт. Ар бирибиз азыр сүйлөйбүз, айтабыз, баарыбызды эми камап салсын, анда сен момундай айттың эле деп баарыбызды камасын, анда элдин баарын камасын, элдин баарына скотч чаптасын. Бир кезде мынакей СДПК фракциясы баягы Бакиевдин убагында 8 эле киши эле да. Ошондо Карамушкина Ирина Юрьевна дагы оозуна скотч чаптап алып чыкты эле да парламентте. Ошолорду эмнеге эстебейт? Эмнеге ошол Алмаз Шеничти түптөн кубалаганда жумуртка менен согорду ошолно бүт кыздар, биздин кыздар, жигиттерибиз барып момтеп колдору менен коргоп ошондо жүргөндү эмнеге эстебейт? Эмне үчүн ошондо бизди сабап камагандыгы эч ким эстегиси келбейт? Эми бийликке келсе эле болду экен да, элди карабайт бекен да, элдин эмне болуп жашоосу, баягы айткан сөздөрдү критиканы карагысы келбей эле ошол бир кандайдыр бирөөгө өчөшүп алып эле элдин баарын баягы укугун бузган болбойт да. Мыйзам деген болуш керек. Бул бийлик өтөт, мына күн батат, бирок эртең күн чыгат да. Ошону да билиш керек. Урматтуу Сентябрь телеканалынын көрүүчүлөрү, биз түз эфирди улантмакчыбыз. Бир аздан кийин кайрадан кошулабыз.